Барыңарды каматам. Министр Бейшеналиев менен медицина кызматкерлеринин чыры. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Акбай Сарыбаевдин ордуна улуттук кардиология жана терапия борборунун директорунун милдетин аткаруучу болуп тайындалган Медет Бейшенкуловду жамаат менен тааныштыруу үчүн барган. Ал жыйындын интернетте тараган видеосунда министр менен оорукананын айрым кызматкерлеринин кайым айтышын көрүүгө болот. Өзүн борбордун юристи катары тааныштырган Жумгал Өмүралиев Бейшеналиевди көчөдөн келген министр деп сыннагандан кийин кайым айтышуу күчөп, министр жетекчи алмашканы жөнүндө буйрукту окуп кетип калган. Учурда министр Алымкадыр Бейшеналиевден аталган окуя боюнча комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Булак Арыва KG. Шайлообек Атазов жеңилгенин мойнуна алыш керек. Төлөйкөн шайлоо округунун шайлоочулары 28 ноябрда өткөн шайлоо жыйынтыгына байланыштуу Төлөйкөн шайлоо округунун тургундары кайрылуу жасашты. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына биздин Мадайлы өкмөттүн Асанчек, Кыргызчек участкаларында шайлоо сиз айткандай эң таза, эң жакшы өттү. Эми бул Алимбек Нурбекти тандаганыбыздын себеби бул киши өзү жакшы башта дагы депутат болуп иштеген. Мына келечекте дагы биз менен дагы жакшы иштешем деп жакшы проекттери бизге жаап биз өзү ушу Алимбек Нурбек байкебиз тандап алдык. Эми Алимбек Нурбек байкебиз 19.000 голос алыптыр. Шайлоо атабыз 17.000 алыптыр. Эми жеңилген да билиш керек эми Шайлообек атабыз. Бунусунда болсо салалыгын дайра кылыш керек да ону. Бунусунда болсо кийинкисинде өтөт. Эми пешенесине жазыптыр, өтүптүр. Болду, эми бизге дагы жакшы тынччылык керек. Сизден суранарыбыз ушу жакшы карап койсоңуз. Дагы бир шайлоочу Нурбек Алимбеков буга чейин эл менен тыгыз иштешип келгенин айткан. Нурбек Алимбеков буга чейин депутат болуп иштегенде эл менен тыгыз жакшы иштешип келди. Ошондуктан биз анын программасын колдоп шайладык дейт айыл тургуну. Жаңы жылдык балатыны жасалгалоого 5,7 миллион сом коротулабы. Медианын түшүндүрмөсү. Жаңы жылдык балатыны жасалгылоого Бишкек жарык ишканасы 5,687,500 сомдук тендер өткөргөн. Бул сумма коомчулукта талкууга алынганына байланыштуу Бишкек шаардык мэриясы түшүндүрмө берет. Кала башкармалыгы бул суммага 25 метрлик балатыны гана эмес, Ала Тоо аянтын жасалгалоого кеткен чыгымдар да кирерин маалымдайт. Балатыны аянтты кооздоого 30дан ашуун муниципалдык кызматтын жумушчулары, бир канча техника тартылды. Жаңы жылга карата жасалгалоо иштери борбордук көчөлөрдү да жүргүзүлөт. Алиялар аянттагы ар кандай объектилери гирляндалар менен оролуп, көчөлөрдөгү бактарга чоң көлөмдөгү оюнчуктар иленди. Мэрия былтыркы жылы сатып алып, бирок артып калган декоративдик каражаттар көйгөй жаратат деп жазылат мэрия тараткан маалыматта. УКМК Издөөгө алынган Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери кармалды. УКМК тарабынан мамлекеттик органдар системасында, өзгөчө укук коргоо системасында мыйзамсыз көрүнүштөрдүн алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча системалуу иштер улантылууда. Мурда маалымдалгандай, УКМКга Кыргыз Республикасынын жараны Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери кызмат абалынан пайдаланып алдоо жолу менен анын 135.000 АКШ доллары өлчөмүндөгү акча каражатын ээлеп алып, ар кандай шылтоолор менен кайтарып бербей жаткандыгы тууралуу арыз менен кайрылган. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 4 бөлүгүнүн 1 пункту жана 4 пункту кызматтык абалынан пайдаланып, өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Аталган жаран издөөгө алынып, Бишкек шаарынын 1 май райондук соту тарабынан камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы сыртынан тандалган. 2021 жылдын 12 декабрында Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан ыкчам издөө иш чарасынын жүрүшүндө издөөдө жүргөн жарандын жашаган жери аныкталып, Чүй облусунун Аламүдүн районунун 5 күнгөй айылынан тергөө органдарынан жашырынып жүргөн Бишкек шаарынын Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкери табылып кармалды.
Жалал Абадтагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде 115 бала тарбияланат. Ар бир балага бир күндүк тамагына 110 сомдон каражат бөлүнгөн. Bir günde 4 irет тамак берилет. Завтракка Геркулес каша бердик. Ширин чай менен. Азыр буна экинчине обедке эме берип атабыз. Мастава биринчисине, экинчисине макарон по-флотски, салаттар менен, свежий салаттар менен, ширин чай менен. Полный шоколад эмелерди раздавать кылабыз. Соук, печеньелер. Жалал Абадтагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине тамак ашка бир жылга 4 миллион 416 миң сом бөлүнөт. Мында демөөрчүлөр тарабынан аздык-түлүктөр да келип турат. Учурдагы кымбатчылыкка байланыштуу бөлүнгөн каражатты жеткирүү кыйындап калган. Чындыгында ушул 110 сом жетип эле келген, ушул былтыртан бери кичине багы кымбатчылыкка байланыштуу тамак аштар эт аш баары кымбаттап кеткенине байланыштуу кичине тартыштык болуп атат. Бирок ошондой багы көптү көрсөкөл болот дейт. Анча-мынча элибизден дагы ушул демөөрчүлөрдөн анча-мынча гуманитардык жардам келип турат. Кээрлер кой союп келет, же макарон, күрүч алып келет. Анда мында ушул гуманитардык жардам менен дагы анча-мынча ушу тамак ашыбыздын сапатын жакшыртып турабыз. Жалал Абад облусунда жалпы 42 миңден ашуун ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Алардын 7371-и 18 жашка чейинки балдар. Облус бийлик тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын тамак ашына көзөмөл жүргүзүлүп турат. Ошо 26 миллион ичинен 4 миллион 416 миң деген бул чисто ошо балдардын тамак ашына кете турган айлык. Ошол бир күнгө балага 110 сомдон берилет. Бул бир экинчи мына биздин Нокен районундагы Ниязов атындагы мектеп бар, жатак мектеп бар. Ошол жерде дагы биздин инвалид балдарыбыз бар. Ал жерде жалпы жылдык бюджети бир жылга 19 миллион каралат. Айрда дагы багы ушул 110 сомдон балдарга тамак ашырат. Мына быйыл урматтуу президентибиз абдан чоң маселе көтөрүп кетти. Ушулардын багы тамак ашын көтөрүү боюнча, шарттар жакшы түзүү боюнча Кудай кааласа ойлойм 2022 жылга карата булардын дагы эмесин көтөрөт депчи, тамак ашын дагы ушулардын шарт түзүү боюнча. Президент Садыр Жапаров 3 декабрда Беловодск балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине барган. Ал социалдык мекеменин тарбиялануучуларынын тамак аш, окуу жана жашоо шарттары менен таанышып, сабактарына катышып, белектер тапшырылган. Жапаров балдардын тамак ашына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. 110 сом болсо, канчанчы жылдан бери 110 сом? 15 жылдан бери. 15 жылдан бери. 7 жыл болду, 110 сом. Андан бери канча инфляция өстү? 110 сом болсо, сизге тапшырманда 2 эсе көтөрөсүз. 220 кыласыз. Bir жуманын ичинде өкмөттүн отурумун кыласыз, уюштурасыз, сунушуңуз менен келесиз. Bir жумадан кийин менин колума 220 болду деген, күнүнө 220 болду деген токтомдун көчүрмөсүн бересиз. 2015 жылдан бери балдардын күнүмдүк тамагына 110 сомдон бөлүнүп келген. Ал эми президенттин тапшырмасы менен бул каражат 220 сомго чыкмай болду. Учурда бул боюнча тийиштүү адистер тарабынан токтом даярдалып, жакынкы күндөрү берилери маалымдалды. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.